Саламатсыздарбы урматтуу достор, менин атым Жолдош. Биз корей тилинин 14 үнсүз тамгасынын ичинен 3-чү тамгасы тигыт. Башында, сөздүн башында, аягында жана үнсүз тамгадан мурун жазылса, т болуп окулуп, сөздүн ортосунда жазылса, д болуп окула турган тамганы өтүп атабыз. Бул т жана д тамгасы. Азыр болсо биз кайсыл жерде турса, кандай болуп окула тургандыгын ар бир сөздү окуп жатканда бул тамга менен таанышабыз. Анда эмесе биринчи сөз. Мына карасаңар, өткөн сабактан башкача кылып, муну ар кандай өң менен жазып койдум. Кызыл тамга бул жаңы тамга, биз өтө турган. Көк тамгалар болсо, али өтө элек тамгалар. Жашыл менен жазылган тамгалар болсо, өткөн тамгалар. Бүгүнкү тамга мына т же д. Анан жашыл менен жазылып турганына таандыңарбы? К, г тамгасы. Бул болсо кече күнү өткөн н тамгасы. Биринчи сөздөн баштайлы. Таңгын. Таңгын. Сабиз деп которулат. Экинчи сөз. Тари. Бул жерде 4 тамга турат. Тари. Көпүрө деп которулат. Кедан. Кедан. Тепкич. Лестница. Андан кийинки сөз, 4-чү сөз. Сөздүн ортосунда турса, кызылды карасаңыздар, биз өтүп аткан тамга да бул. Ортосунда турса, д деп окулат дедик. Пада. Пада. Деңиз деп которулат. Анан жашыл тамга менен биз өткөн тамга к жана г башында турса, к деп окулат. К. Куду. 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 Туфли. Эми экинчи катарга өтөлү. Тоңсең. Башында турат. Тоңсең. Ини, карындаш. Менден кичүү бир тууганымды түшүндүрөт. Андан кийинки сөз. Тарамжуй. Тарам. Бул жерде окулушун жуи деп жазып койдум. Тарамжуй. Батыраак окулат да. Кыргызча даже унун ордуна үйүнү жазып койсоңуздар деле болот. Тарамжуй. Тарамжуй. Бул тыйынчы чыккан деген сөз. Андан кийинки сөзгө көңүл бурабыз. Өткөндө мен түшүндүрүп кеткем буну. Тори. То. Анан кийинки деле 3-чү тамганы карасаңар, т, бирок кичине угулар угулбас х деген тамгада кошулуп кетет. Тори. Тори. Чочко жаңгак жолуйт. Жана парктарда эмен дарактар бар го, дубтар. Ошонун жемиштери. Андан кийинки биз азыркы жашообузда эң көп колдонгон сөздөрдүн бири чадоңча. Бул жерде дагы сөздүн ортосунда турат. Ошон үчүн д болуп окулуп атат. Чадоңча. Автомобиль. Машина. Машине. Тодук. Бул жерде аябай жакшы пример. Башында турса т болуп окулат, ортосунда турса д болуп окулат. Тодук. К. Аягында турат, к болуп окулат. Тодук. Тодук. Уру деген сөз. Эми кайра башынан баштап баарын бир сериядан кайталап коелу. Таңгын. Тари. Кедан. Пада. Куду. Тоңсең. тарамжуй. 도토리, 자동차, 도둑,